Миграция боюнча глобалдык макулдашуу улуттар уюмунун Марокконун Маракеш шаарындагы өкмөт аралык конференциясында кабыл алынды. Дүйнө мамлекеттеринин миграция жаатындагы кызматташтыгын чыңдайт деп үмүт артылган макулдашуунун долбоорун быйыл июлда улуттар уюмунун АКШдан башка 193 мүчөсүнүн баары жактырган. Бирок Маракештеги жыйындага 164 өлкө гана кошулганы анык болду. Дүйнөдөгү мигранттардын 80% буга тартип жана коопсуз жетишкени дагы чындык. Бирок биз күн сайын чөлдө жана деңизде күбө болуп жаткан трагедияларды унута албайбыз. Бардык жерде жакшы жашоого аракеттенген адамдар киши соодалагандардын, аткезчилердин колуна түшүп калып жатат. Мындай учурларда алардын укуктары тебеленип, адам өмүрлөрү кыйылууда. Деди улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш 10 декабрда Маракештеги сөзүндө. Баяндамачылар менен талдоочулар белгилеп жаткандай, миграция боюнча глобалдык макулдашуу илгарлык мыйзам менен тез келүүчү укуктук күчү бар документ эмес. Анткени менен буунун башка көпчүлүк документтеринде эле өкмөттөрдү саясий милдеттеме алдырган макулдашуу. Анын долбоору боюнча сүйлөшүүлөр 2016 жылдан тарта башталган. Анда улуттар уюмунун башкы ассамблеясы бир добуштан кабыл алган декларацияда миграцияны эффективдүү башкаруу үчүн мамлекеттер ортосундагы кызматташты жакшыртуу зарылдыгы көргөзүлгөн. Мурдагы президент Барак Обаманын тушунда АКШ бул декларацияга кошулган. Бирок бийликке президент Трамп жана анын администрациясы келгенден кийин Вашингтон глобалдык келишим боюнча сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетип, жүйө катары анын бир катары жоболору АКШнын иммиграция жана качкындар боюнча саясатына шайкеш келбегендигин атаган. Өткөн аптадагы билдирүүсүндө болсо АКШнын улуттар уюмундагы миссиясы жаңы макулдашууну, миграцияны тескөөнү мамлекеттердин суверенитети эсебинен глобалдаштыруу аракет деп мүнөздөп, ал жакшы башкарылган миграция чек араларга эффективдүү улуттук көзөмөлдөн башталып, аяктай тургандыгын тааныбай жатканына көңүл бурган эле. Кошмо Штаттардын бажы жана чек араны коргоо агенттигинин статистикасына караганда, былтыр өлкөнүн түштүк чек араларына келип 50 миңге жакын адам баш маек сураса, быйыл 10 айда бул көрсөткүч 63 миңден ашкан. Иммиграция боюнча Вашингтондук эксперт Тереза Браун Associated Press агенттиги менен маегинде АКШнын түштүк чек араларындагы кырдаалды мындайча чечмеледи. Бизде АКШ Мексика чек арасына келгендердин басымдуу бөлүгү мексикалык эмес болгон кырдаал биринчи ирет жаралууда. Алар жалгыз бой адамдар эмес. Алар бир гана жумуш издеп жатышкан жок. Балдары жана үй бүлөлөрү үчүн баш калка сурагандар. Биз азыр АКШ Мексика чек арасында АКШдан баш маек сурагандардын саны жагынан да тарыхта буга чейин болбогон эң жогорку чекте турабыз. Миграция боюнча глобалдык макулдашууга Европадан Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария, Хорватия, Латвия кошулган жок. Эски континенттен оңчул жана улутчул партиялар глобалдык келишим Африка менен араб өлкөлөрүнөн агылган мигранттар санын азыркыдан дагы күчөтөрүн айтып каршы болушкан. Атүгүл Бельгияда ушул макулдашууну улутчул партия башкаруучу коалициядан дагы чыгып кетти. Евро биримдиктин качкындар менен мигранттарды эң көп кабыл алган өлкөсү Германиянын өкмөтү болсо ички каршылыкка карабай келишимди колдоду. Биз бүгүн кабыл алган келишимдин аты эле даана жана чечкиндүү айтып тургандай, миграция тартиптүү жана коопсуз жүрүшү керек. Бул максатка көп тараптуу кызматташтык аркылуу гана жетишүү мүмкүн. Биздин парламентте бул маселе боюнча узак талкуу болуп, көпчүлүк келишимди колдоду. Биз мындан ары келишимдин аткарылуусуна да салым кошобуз. Деди канцлер Ангела Меркель Маракештеги сөзүндө. Эл аралык миграция уюмунун эсебинде быйыл октябрь айына карата жер ортолук деңиз аркылуу Евро биримдиктин чек араларына 88 миң мигрант жетип, 1783 сууга чөгүп өлгөн. Былтыр болсо ушул мезгил ичинде жер ортолук деңиз аркылуу Европага 142 миң мигрант жетсе, 2750дөйү деңизге чөккөн. Улан Алымкулуу, Азаттык.